Assalamu alaikum, hurmattуу YouTube suyuuchulары, hurmattуу менин подписчиктерим. Бүгүн 2020-жылдын 24-апрели улуу орозо айы башталды. Бардыгыңыздарды ушул орозо айына аман эсен жетип келгендигиңиздер менен куттуктайм. Ушул орозо айында ибадат эмелерибизди кылып, аман эсен орозону бактылуулук менен бардыгыбыздын кармашыбызды мен силерден тилеп кетем достор. Ушул бул кезге чейинки жаңылыктар менен айлана чөйрөдөгү коңшу мамлекеттердеги жаңылыктар эмне болуп жаткандыгы менен, Россияда эмне болуп жаткандыктары менен силерди бир кыскача өз ойлорумду силер менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Бул жакынкы күндөр бизге эмнеси менен көңүлүбүздө калды достор. Биздин жүрөгүбүздү титиретип, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон актаңдай акыныбыз Элмирбек Иманалиевден айрылып калдык. Ооба, чынын айтканда биз баягы тирүү кезинде баркын билбейт экенбиз. Мына көз өтүп кеткенден кийин эми ар кандай сөздөрдү сүйлөп, анын ырларын, анын башка нерсе музыкаларын даңктап, түнктөп, ушундай бир эмелер жүрүп жатат. Социалдык сеттерде абдан кызуулар. Баягы кээ бир саясатчыларыбыз айтмакчы, чын эле биз ушул адамдарды тирүүсүндө колдоп, тирүүсүндө бир даңктап, ушундай мактап, колго салып жүрсөк кандай жакшы болмок. Тилекке каршы биз пенде экенбиз, андай болбойт экенбиз. Ушул эле Элмирбек Иманалиевдин ошол доктурга баргандагы доктурлар кабыл албай койду, кабыл алган андай сөз болгон жок деп ушундай бир пикирлер болуп жатат. Эми ал жагы кандай болгонун ошол башкы күбө өзүнүн окуучусу Акылбек деген жигит экен. Мурда бир сөздү сүйлөп, кийин бир сөз сүйлөп, эми кандай ушул актаңдай акындар бир сөзгө маани бербей, ушундай бир сөзүн кийинки таанып башка кылгандыгы бир коомдо резонанс жаратып, ушундай болуп жатат. Кандай эле бир күндөгү сөзүн кийинки күнү таанып, мен андай деген эмес элем деп калгандыгы, бул эми анын өзүнүн абийирине, аны дагы башка бир ушундай чоң бирөөлөргө салдык да. Эми Кудай өзү көрүп турат, ким каякта экенин. Эмне болсо дагы ушул актаңдай акыныбыз жаткан жери жайлуу болсун. Бул кишинин өтүп кетти, эми анын артынан ушундай ызы чуу кылып эме кыла бергендигибиз дагы анча туура болбой калса керек. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ушул Facebook'тун баатырлары деп коебуз достор. Мен Facebook'та деги жок болчумун, бирок эми могу акыркы кездери YouTube'дан чыгарган нерселерим Facebook'ка чыгарайын деп кайра мурдакы канал Facebook'тагы бетимди эме кылып, баягы эмне деп коет, бет деп коебу, аны иши кылып ошо жандандырып, анан анча-мынча окуп калып жатам да. Анан Алмазбеков деби бир журналист жигит бар экен, теңирчи экен, ал капысынан көрүп калдым. Эми ошол баягы ар кимдин өз көз карашы, теңирчи болобу, башка болобу, биз жалпы мусулман элибиз, биз ислам динин салттуу түрдө карманган элбиз. Албетте светтик өлкө болгонубуз менен биз ислам дининдеги адамдарбыз. Эми ал киши теңирчи болсо өзүнүн иши, бирок баягы теңирчилигин дагы ушул Элмирбек Иманалиевдин каза болгондогу эмесине, буну силер дааватчы дейсиңер, араб кулдар деп, ошол эле биздин көп акындарыбыз ислам динин каттуу тутунган эмелери бар. Ошолорду араб кул деп мындай шылдыңдап сүйлөп, элди бөлүп, жарып, эми андай нерсе туура эмес. Ислам динин туткандын бардыгы эле араб кул. Эми албетте диндер кандайдыр бир жактан башталат экен. Ошол ислам дини, ошол пайгамбарыбыз ошого түшүп, ошол аркылуу ушул Аравиядан чыгып эме болгонун баары эле араб кулдар, башкалар деп адамдарды экиге бөлүп, өз ынтымакка келбей турганда ушундай билимдүү, илимдүү деген жигиттерибиз ушинтип араб кул, анан мындай деп турганы, айрыкча ушундай орозо ыйык Рамадан айынын алдындагы келжиректик менен элди экиге бөлгөндүгүн мен абдан туура эмес деп ойлодум достор. Албетте мамлекеттин органдары азыркы кезде социалдык сеттерди абдан карап турушат. Мен да ойлойм, ушундай баягындай ээн баштык менен ойлонулбаган сөздөргө мамлекет тарабынан кандайдыр бир чектөөлөр болот жана ар ким өз жоопкерчилигин алат деген ишенимдемин достор.
Ал эми башка жактардагы жаңылыктарга келип токтоло турган болсок, Россияда дагы коронавирус күндөн күнгө адамдардын саны көбөйүп жатат. Бирок бактыга жараша биринчи бир 6000ге жетти эле, андан кийин 4000 болду, андан кийин 5000, 4000, 4000 болуп ушундай баягы геометриялык прогрессия менен кетпей кандайдыр бир деңгээлде мындай бир деңгээлде кетип атат да. Бирок орустар ошентсе дагы ишенбей турушат. Балким скачок болуп кетпесин деп даярдап, мына биздин Питерде деле Газпром арена деген килтейген чоң эмеси бар, стадиону бар. Ошону вдруг бирдеме болуп кетсе, ошону даярдайбыз дегенде кече мен пикирлерди көрүп калдым. Бул эми ар кимдин өзүнүн иши. Ошол эле кезде Россиянын ичинде дагы саясий абал дагы бир аз татаалыраак болуп турат. Кээ бир журналисттер, кээ бир белгилүү интеллигенция мындай Путиндин саясатына каршы бул жерде мындай карантин кылбай эле башкача жолдор менен экономиканы токтотпой эле башка бир жолдор менен алып кетсе болмок эле дегендей таризде аябай ушундай саясий абалдагы кыйыныраак болуп турат. Ал эми өзүбүздүн кыргыз мигранттарына келсек, биздин баягы Россиядан алып кетебиз деген Москвадан, Новосибирскиден алып кетишиптир бир нече 200дөн ашык адамды. Ал эми Москвадагылар кечээки менин маалыматтарым боюнча алынып кетиши элек болчу. Путинге бир жигит кайрылып, ага биздин өкүлдөрүбүз жактырбагандай, баягындай биздин башты аттап туруп Путинге кайрылдыңар, биз ушунчалык жардам берип турсак дагы деп ар кандай пикирлер болуп жатат. Эми баягы достор, чынын айтканда мигранттардын жашоосу деле кыйын. Ошол жерде кош бойлуу келиндер бар экен, аялдар, башкалар бар экен, кыйналып жатышат, билеттерин алып алышкан, артка кирейин десе квартиралар бул жакта кыйын. Ойлобогула баягындай бирөөнүн үйүнө киргизип эле бир эме кылып койсо болот экен деп. Эми ошол жерде отура берип кыйналганынан айтып жатат да элдер. Ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман деген бизде макал бар. Ошентип кичине баягы айтып койсо ар кандай пикирлер болуп жатат. Россиядагы азыркы биздин абалыбыз ошондой. Бир нече боордошторубуз ушул кезде Москвада ооруп, айыгып чыккандары дагы болуп жатат. Ар кандай татаал кырдаалга жалпы планета туш келди. Ошолордун катарында биздин элибиз дагы туш келди. Эми сабырдуулук менен, чыдамдуулук менен чыгып кетели. Тезирээк эле ушул апаат нерседен кутулсак экен деп мен ошону Кудайдан тилеймин. Андан кийин достор, дагы бир чоң маанилүү окуя бүгүн эми биз баягы баардык ушул СССР жок болгондон кийин мамлекеттер өз алдыбызча болуп жыргайбыз, куунайбыз дегендей тилекте бир ушундай максаттар менен жүрдүк эле. Ошондой мамлекеттердин бири Украина болуп эсептелет. Ал жакта дагы билесиздер, тюльпановый революция деп, башка деп, Порошенко, Сарошенко деп иши кылышып, ызы чуу болуп эле ушинтип келе жатышат. 2019-жылдын 21-апрелинде туура мындан бир жылча мурун, 2-3 күн айырмасын айтканда, ошол Украинага мурдакы шоумен белгилүү артист, КВНчи Владимир Зеленский деген киши, жаш жигит президент болгон. Аны баардыгыңыздар жакшы билесиздер. Анын «Слуга народа» деген бир киносу бар. Ошонун негизинде анын партиясы чыгып, капысынан эле баягы шайлоодон утуп чыгып, анан президент болуп калды да. Мына бир жыл болду. Элдин баардыгы күтүп жаткан. Мисалы, лично мен дагы аябай куттуктоолорду жазып, сүйүнүп, ушул киши реформаларды кылса керек кинодогудай деп, өзүм дагы мындай бир аз романтигирекмин. Менин баягы берүүлөрүмдө башкаларыман деле байкап жүрсөңүздөр керек. Чоң үмүттөр болгондо, эми баягы башка кошумча кошуна мамлекеттериңде кандайдыр бир өнүгүүлөр болуп жатса, сен дагы бир ошондой сүйүнөт экенсиң да. Ошентип Владимир Зеленский президент болду. Албетте ал жакта бизден өткөн кландык, феодалдык, кландык бир башкаруулар, мафия сыяктуу жерлер, регион абдан Украина чоң мамлекет достор. Ушу Россиядан кийинки эле экономикалык потенциалы күчтүү болчу. Бирок ошол кландык, феодалдык, коррупциялык эменин негизинде алар дагы көп адамдары Европада, көп адамдары Россияда, ар жакта тентип жүрөт да. Ушунчалык бай болгонуна карабай, демек ошол коррупция болгон мамлекеттин адамдары тентип калат экен. Ошентип бизге окшоп тентип жүргөн адамдар. Анан ушул бир жылдын ичинде кандайдыр бир деңгээлде реформа жүргүзүлмүш болуп келатат, бирок элдин көзүн ачкан реформа жүргөн жок. Эми сиздер жакшы билесиздер, Грузияны тез аранын ичинде алдыга алып чыккан
Mikhail Nikolozovich Saakashvili деген саясатчы бар. Ал кишини ошол Порошенко мындан мурунку Украинанын президенти алып келип Одесса областына губернатор кылган, кийин экөө келише албай, аябай реформатор киши, аябай чынчыл киши, мындай үлгү ала турган. Андан кийин командадан чыгып кеткен. Ошол Порошенконун өзү куугунтук жараткан, бунун гражданствосы баягындай мыйзамсыз берилген, башка деп иши кылып бир шылтоолорду эме кылып Михаил Саакашвили чыгып кеткен болчу. Ушул кийинки президент болору менен эле тез аранын ичинде Владимир Зеленский Николозович Саакашвилини кайра алып келип, жарандыгын берип, Украинада жүргөн да. Ошол Михаил Николозович Саакашвилини азыр реформалар боюнча вице-президенттикке 21 жыл болду. 22 апрель күнү кабинетине чакырып, сиз менин командамда иштеп бере аласызбы деп сунуш кылды. Бирок ага чейин социалдык сеттерден ага чейин эле Саакашвили премьер болот экен, Саакашвили баягындай бир СНБ сыяктуу уюму бар экен, коррупция менен көрүшө турган, ошонун жетекчиси болот экен дешип ар кандай социалдык опростор кете баштаган. Ошол 22 апрель күнү Владимир Зеленский өзүнүн кабинетине чакырып, мени менен иштешип бере аласызбы деди. Албетте Саакашвили мен сиз менен иштешемин деп убада берди. Ошол кишини бүгүн 24 апрелде Рада деп коет алардын жогорку кеңешин. Ошол Раданын алдына алып барып депутаттардан макулдугун алып, бүгүн ошол киши бийликке келе турган болуп жатат. Эми бул реформалар боюнча вице-президент деген аябай бир папкасы болгону менен күчү жок, бир ушундай эме болот экен. Бирок Михаил Николозович Саакашвили амбициясы, билими, билим деңгээли абдан чоң, интеллектуалдык деңгээли бийик бир ушундай киши, кыйын реформатор, аны билесиздер. Ал киши айтты, ушул азыркы кезде ар кандай сөздөр болуп жатат. Мен ишке кирсем эле 3 ай 4 айдан кийин кайра тополоңду баштап Саакашвили Зеленскийдин өзүнө каршы көрүшөт деп жатышат. Эч кандай андай болбойт. Мен Украинанын кызыкчылыгы үчүн чын дилимден иштеп беремин деди. Мен эч кандай бир адамдын башынан аттап экинчи адамга кетип калбайм. Маселен, үстүндө премьер-министр турса деле Денис Шмыгаль деген киши, алардын премьер-министри. Мен Денис Шмыгаль өзү кеңешип, өзү коюп жатат деп ушундай Зеленский дагы колдоп жатат, бардыгы дешип, мен команда менен иштешүүгө даярмын деди да. Андан кийин мен албетте мындай силовой структураларга мен эмем жок. Анткени силовой структураларда иштеген азыркы Аваков менен абдан ошол Одессада иштеп жүргөндө экөө айтышып, урушуп кетишкен. Мен алар менен азыркы кезде биздин линиябыз башка, эч кандай урушууга шарт жок. Мен Украина үчүн иштеп беремин деди. Эми кайсыл направленияда, кайсыл багытта иштеп бере тургандыгын ал Америкада иштеп, башка жактарда Америкада окуп келгендиги үчүн Американын саясатчылары менен дүйнөлүк көп алдыңкы саясатчылар менен жакшы мамиледе. Ошол эле Меркель менен жана башкалар менен. Мен деди дүйнөлүк банк менен, албетте Украинадагы бизге окшогон кредитке чөмүлгөн мамлекет, дүйнөлүк банк менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп беремин. Ошондой эле бул реформалар боюнча мисалы үчүн деди, азыр мына коронавируска байланыштуу абдан көп миллиондогон украиндыктар чет өлкөлөрдөн, Западтан, Россиядан, бардык жактан келип калышты. Эми азыр абдан чоң эме болот, резонанс жаралат. Ошолорго жумуш таап бериш керек. Албетте моментом сразу эле жумуш болбойт, бирок мен ушул налогторду азайтып, частный секторго, ушул частный бизнеске, орто бизнеске бир шарттарды түзүп берүүгө убада кыламын. Ошол адамдарды, абдан билимдүү Украинанын адамдарын билесиздер достор, ушул орустар сыяктуу эле билимдүү, күчтүү врачтар, күчтүү инженерлер, булардын заводдору күчтүү аябай. Ошол эле космостук аппараттарга моторлорду чыгарган заводдор бар, самолетторду чыгарган заводдор бар, абдан күчтүү ушундай өлкөлөрдө. Анан баягы ушундай коррупциянын айынан булар дагы бизге окшоп тентип калган. Мен ошол потенциалды кайра өзүбүздүн экономикага колдономун, ошол адамдарга жумуштарды таап берип, ушундай эме кыламын, чын дилимден иштешемин деп, ушундай биздин кошуна мамлекеттерде сонун бир реформалар жүргөнү турат да. Мен деди, ушул Владимир Зеленскийдин командасында иштеп Украина элин алдыга көтөрүүгө чын дилимден кызмат кылып беремин дегенде ушундай
азыркы мен дискуссияларын көрүп жатам. Социалдык сеттерден өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот, достор. Ушундай сөздөр болду. Михаил Николозович Саакашвили бул өзү ушул Киевде окуган, украин тилин жакшы билген, ушундай Украинада абдан мындай веси чоң, ушул социалдык сеттерде көрсөңүздөр Украинанын көпчүлүк адамдары муну колдошот. Ал эми ошол эле мафиялар, Зеленскийдин четинде тургандар келсе сизди мынтип берет, антип берет, жакындатпаңыз дегендей ар кандай пикирлерди айтышып, баягы Зеленскийге жакындатпоого аракет кылып жатты эле. Бүгүн тилекке бактыга жараша ушул Саакашвили вице-президент болгону турат. Аны дагы тарых көрсөтөт, достор, мезгил көрсөтөт. Көп сүйлөп сиздерди мен тажата бербейин. Саламатта туруңуздар, аман эсен бололук. Орозо айларында жакшы кылып, орозону тутуп, ибадаттарыбызды кылып жүрө берелик, достор. Саламатта туруңуздар.